могу көкүрөктү эмени кызып атат азырчы. Бул дем алуусу. Жүрөк кысылып атат могу жерде. Карагылачы могу катуулугунчу. Аксы районунун тургуну 2 баланын атасы 38 жаштагы Тагайбек Өскөнбаев боор оорусунан жабыркап келет. Учурда абалы күн сайын оорлошуп, өмүрү ооруканада өтүп жатат. Дарыгерлер аны тез арада боорун алмаштырбаса өмүрү коркунучта экендигин айткан. Карапайым үй бүлөнүн каражаты жок болгондуктан кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Аз да болсо салым кошуп, бир өмүрдүн сакталып калуусуна себепкер болуңуз. Иштин шишигеничи достор, мекендештер. Карагылачы мына могу азыр көкүрөккө чейин тебиптир да, могу суу эмечи суут көкүрөккө чейин. Эми бир аз болсо дагы ичиби биртке көп турса, канчалык адамга кыйынчылык жаратат. А могу жерде Тагайбектин огул абалы мындай достор, чындыгында могу кол менен азырчы кармаганда могу катуу да, аябай катуу. Мына карагылачы. Бул уже бир жерде катып атканда могу көкүрөктү эмени кызып атат азырчы. Бул дем алуусу. Жүрөк кысылып атат могу жерде. Карагылачы могу катуулугунчу. Ошон үчүн достор, мына могу жердеги акыбал өтө оор достор. Чындыгында аябай мындай сөз менен жеткизиш кыйын болуп атат да могу маселеничи. Анан ошон үчүн колдон келишинче мына бүттүн шишиктерин карагылачы, мына бүт шишик ушунчалык тарап атат экен да азыр денегечи. Ошон үчүн муну азыр эртерээк Кыргызстандан алып чыгып кетиш керек дейм, бир туугандар, достор, мекендештер. Колдон келишинче аракет кылып анан кайдыгер карабагылачы иш кылып, кимиңер болсоңор да көрсөңөр мындай чыныгы кыргыздын уулдары, кыздары, мындай адамгерчиликти бекем карманган, акыретти ойлогон адамдардын жардамы бул жерден сөзсүз керек. Жардам сұраймыз Қырғыз елінен. Жардамыңарды аябағалы Қырғыз елім. Мен бір ұл бір қызым бар. Ұлымның ұлы мен бірінші классқа барды. Қызым 5 жашта. Құдай бұйырса, ошоларды чоңойтуп, мен да ошолордун тойлорунда болуп, жакшылыктарында болуп жүргүм келет. Ага эми азыркы мезгилде абалым аябай оор болуп турат. Кыйын күндөрдө Кыргыз элине жардам сурап кетем. Барыңарда. 2-3 жылдан бeri боор оорусу менен ооруп, көпчүлүк убактыбызды эле больницада өткөрүп атабыз. Күндөн күнгө акыбал ооруптушуп, иштери шишип, дем алуусу. Азамат Байкени YouTube'дан башынан эле көрүп жүрчүм, негизи. Башынан көрүп жүрчүм, бирок монтип кайрылып калам деген эч кандай менде ой болбогон. Бир дагы көп жылдар иштедим Москвада. Şimdi боор ооруган, башка Америкага барып, Индияга барып, Түркияга барып, дарыланып келгендерди көрүп аттым. Ошолорго өзүм деле колуман келишинче салымымды кошуп келгем. Дагы шүгүр Алланын жолу үчүн. Азыр эми башыма ушундай оор иш түшүп калганда акелерим аркылуу Азамат Байкени таап, акелерим аркылуу таап, ушул менен сүйлөшүп, прямой эфир кылып бериң аке, колуңуздан келсе жардам кылып бериң бир аз. Өзүмдүн каражатым жетпей атат деп ушул жакка чакырдым. Алла жардам берсин. Бүгүнкү күндө ар бир адам үчүн өткөзүп аткан өмүр өтө кымбат көзүрмөндөр ар бир адамда өтүп жатат. Бирок адамга берилген өмүр кандай өтүп жатат? Маселе ошондо болуп жатат достор. Азыр мынакей муну Тагай деген мекендешибизди мен бүгүн биринчи келип көрүп атам, анткени бул күнгө чейин бул Тагай үчүн мага бир канча жактан байланышка чыгышты. Мына алыскы Ханты-Мансийден Мирбек байке байланышка чыгып, жана башка көптөгөн үй бүлөнүн кайрылуусу бүгүн азыр кечки саат 10го жакындап калды. Бирок бүгүн кимдир бирөө үйүндө бала чакасы менен жашынакай бир майрам шаңында отургандыр,
же кайсы бир адамдар кандайдыр бир көзүрмемдерди өткүзүп жатат. Бирок достор, бүгүнкү күн мына ушул көзүрмем Тагай үчүн, Тагайдын бир туугандары үчүн, Тагайдын ата-энеси үчүн бүгүн оор күндөрдү баштан өткүзүп жатат. Бирок мусулмандын мусулманга бере турган акысы бар деп пайгамбар алейхисалам хадисинде айтат. Ошон үчүн биздин акыбыз кандай, достор? Могул акыбалда жаткан адам үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз адамдык бир инсандык бир мамилебизди жасап, бүгүн эгерде Тагайдын башына түшкөн күн эртең башкалардын башына түшпөйт деп ким кепилдик бере алат? Эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Бирок бүгүн биздин колубуздан келип турган нерсе, мына менин колуман келген нерсе, ушул видеону чагылдырып, Тагайдын атасынын, бир туугандарынын Тагайдын үнү жетпей аткан элге үнүн жеткизип, бир кичине каражат батыраак чогулуп калса, могул Тагайдын балдары эртең атасынан ажырап калбаса, Тагайдын атасы баласын жоктоп калбаса, өмүрлүк жары эртең жесир калбаса, ата баладан, бала атадан, деги эле үй бүлө бири-биринен ажырабасын деген жакшы адамдардын жардамы керек болуп жатат. Эми ошого кайдыгер карабай, мындай чыныгы адамдык, инсандык бир жүз менен жакшылык кылып коюу өтө зарыл болуп турат. Анткени бүгүн кымбат убакыттан бүгүн уттуруп койсок, эртең адам жоготууга келип калат. Мындай көзүрмөмдөрдү мондай көз менен көбүн көрүп келем. Бул дафт менен жакшырып кеткендерин көрүп жатам. Ошого себепкер болгон аракетинде өзүмө таандык соолукка ээ болуштун аракетин жасап келем. Бирок мынагу жерде канчалаган адамдар бүгүн жакшырып жатканы, жакшыра албай калып аткандарын көрүп, бирок Тагай жакшыргандардын катарында болсунчу. Достор, ал үчүн биздин сиздин жардам өтө зарыл. Анан Кудай буйруса, мынакей азыр мен жанына келип, мына кайрылууну жасап отурабыз. Эми ушуну колдон келишинче бир көп дуа кылып койсоңор, достор, көп дуа кылып койгула. Анткени бүгүн кече күнү Тагай мисалы bundan бир канча алдында бул оору менен эч кандай кабары жок, жакшынакай жүргөн. Бүгүн буга чалдыгып, түшүнө кирбеген нерсе бүгүн мына ушундай төшөктө жаткызып атат. Ошон үчүн колдон келип турган жакшылык кыла билели, достор. Садака баладан сактайт деген. Анан Аллах Таала Тагай өзү шифасын берсин. Эртелик жакшы болуп келет бир тууганым. Аллах Таала берген артына шифа берсин. Эми гана 38 жашка келип, башына ушундай оор сыноолор келип турат. 2 жылдан бери ооруп, көрүнбөгөн жагы калбады. Эми башыбызда ошо оор сыноо да бар экен. Бир мусулман инсандын жашап калышына аз да болсо салымыңарды кошсоңор, кыргыз элим. Бала чакасынын алдында, кыргыз элинин алдында, үй бүлөбүздүн алдыбызда жаркылдап күлүп жайнап жүрүшүнө мындан бияка дагы кичине болсо да салымыңарды кошуп жардам кылсаңар, кыргыз элим. Биз бар акчабызды аябайбыз. Акчам эмес, бар органдарын бергенге даярмын акем үчүн. Сиздерден да жардам сурайбыз, кыргыз элим. Жардам берип койгула суранчы. Колуңардан келишинче. Мен ушул кыргыз элиме өтө ыраазычылыгымды билдирем. Ушул убакка чейин берип келген, жардам берген инсандарга мындан буягына да ушу кыргыз элим эч убакта кайдыгер карабайт деп ойлойм. Ушул биздин уулубуз Кудай кааласа эсен аман айыгып ушу элдин катарында жүрүшүн мен көптөн тилейт элем, Кудайдан тилеп, ушуга ден соолук, узак өмүр, ден соолук каалайт элем. Силерден дайыма ушу эмеңерди, жардамыңарды аябагыла бизге. Урматтуу кыргыз элим, Тагайбек Өспөгөнбаев көзүн жашаганыбызга 8 жыл болду. 8 жылда бир уул, бир кызыбыз бар. Жакшы күндөрдү өткөрдүк. Кыргыз элибизден жардам сурайт элек. Биздин бактыбызга атасын кайтарып беришин суранат элек. Элден жардам сурайбыз. Биздин каражатыбыз жетпегендиктен мажбур болгонубуздан кыргыз элинен жардам сурап жатабыз. Эч ким бир туугандан айрылгыбыз келбейт. Биз да ошолордун катарында аракет кылып атабыз. Кудай кааласа, Кудайым ден соолук берсин, узак өмүр берсин. Эч кимдин башына мындай оор күндөр түшпөсүн. Келген ушу үйүнүбүз Азамат Байматовго рахмат, ушунчалык келип элдин немелерин,
элдин ичинде жүргөн ушу ооруган адамдардан кабар алып, дайыма сага ушу ийгилик, ишиңе ийгилик каалаймын. Сага ак жол, узак эмеге сапарга чыгып атыпсың, умрага. Барган эмең кабыл болсун, ниетиң кабыл болуп, эмең барган эмең умураңда кабыл болсун. Дайыма сага тынччылык, үй бүлөңө ынтымак, ден соолук каалайт элем. Урматтуу достор, мына ушундай ата батасын алайлы, эл батасын алып, анан ушу Тагайбектин жакшырып кетишине көп бата тилек, дуа кылып койгула, намаздарда дуа кылып койгула. Бул видеону бөлүшүп койгонуңар да чоң жардам болуп турат. Даже бул видеого пикириңерди чакырык кылып жазып койгон комментарийиңерге дагы ушул үй бүлө муктаж болуп турат. Ушу тамгалап жазган тамгаңарга муктаж болуп турат. Ошон үчүн эч аянбай ар тараптуу жардамды көрсөтүп коюңуздар. Кудай буйрса, кыргыз кыйынчылыкта бири бирин таштаган эмес.